Çabaлекей эмне үчүн даракка уя салбайт? Африка жомогу. Чабалекейлер адатта дарактардын бутактарына уя салбайт. Алар уяларын үйдүн шыбына, дубалдардын бурчтарына салышат. Кээде почта кутучаларына дагы уя салган күндөрү болгон. Мунун себебин билесиңерби? Анда көңүл коюп угуп тургула. Илгери өткөн заманда чабалекей анжыр дарагынын бутагына уя салмакчы болот. Күн жылып анын балапан чыгара турган кези жакындаса дагы чабалекей дале уя сала элек экен. Бир анжыр дарагын тандабандан сурайт: "Сүйүктүү анжыр дарагы, сенин бутагыңа уя салсам болобу?" "Болот, бирок өтө оор болбосун", дейт анжыр дарагы. Ал анжырдын шартына тарына түшсө дагы уя салуу тууралуу оюнан кайтпайт. Дарак болсо өзүнчө туура айттым деп ойлойт. Чабалекей буга чейин анжыр дарагынын абдан морт экендигинен кабары жок эле. Бул жөнүндө эч кимден сураган да жок. Уям бекем болсун деп эң жакшы чырпыктарды, самандарды жана бутактарды ташып келет. Бирок уя оорлошкон сайын анжырдын бутагынын күчү кетет. Уяны толук салып, акыркы чырпыкты койгондо дал ортосунан чорт этип сынып кетет. Чабалекейдин кылган эмгеги талаага кетет. Ушул окуядан кийин чабалекейдин көңүлү калат. Башка дарактарга салсам да ушундай болушу мүмкүн деген ой менен дарактарга уя салуудан таптакыр баш тартат.